Лейлек районунун Максат айылында калкты тейлөө борбору пайдаланууга берилди. Борбор Мургап эли тарабынан каржыланып курулган. Kanca ayal, kanca kız olsa bakacak. Kelimeler yedi barışında çok oturup cinadır. Nasıl kılsın? Буга чейин Максат айылында калкты тейлөө борбору ФАПтын имаратынын ичинде жайгашкан болчу. Эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өзүнчө имараттын ичинде иш алып барып, айыл тургундары үчүн кеңешин бере алат. Эске сала кетсек, тажиктердин куралдуу кол салуусунда айылдагы жалгыз ФАП да тажик баскынчылары тарабынан өрттөлүп талкаланган эле. Биринчи жолу Максат айылда аземи болду. Максат айылынын калкты тейлөө борбору açıldı. Kelgen konaktарға барлығы ыраазычылык билдиребиз. Ачылыш аземге Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов да катышты. Ал өз сөзүндө чек ара чырында жабыркаган Максат айылына курулган ар бир имарат маанилүү жана зарыл экендигин баса белгилеп, демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Кыргыздардын биримдик экенибизди билдирип, ушу Карабалтадан келип, Мургап коомунун аксакалдары отурат, жаштары отурат. Ушу мага келишип ушу Максат айылына биз кичине болсо да колубуздан келген жардамыбызды берейик деп келишти эле. Ушу жерди кылып мына бүгүн бүтүрүп берип атат. Бул кишилерге, коомго, Карабалта элине, жалпы Кыргыз элине эле, Баткен областынын элинин атынан ыраазычылык билдиремин. 28 апрелде башталган Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда жапа тарткан Баткен облусунун калкына этникалык кыргыздар буга чейин да бир катар гуманитардык жардам көрсөтүшкөн. Эми айыл үчүн зарыл болгон калкты тейлөө борборун курууну демилгелеп, ишке берип отурат. Баткен элинен жолугушуп, ачылышына аземине катышып кетиш үчүн атайын келгенбиз Карабалта шаарынан. Келдик, мына биз ойлогон имаратта бүтүптүр. Буюрса ойдогудай эми ушул имарат ушул Максат элине жакшылыкка гана иштеп берсин. Ар дайым жакшылык иш чаралар ушул жерде өткөн болсун. Карашалуу жаман иштер болбосун. Ушуну менен кетсин. Ушул Максат элине, жалпы эле Баткен элине жакшылыктар тилейбиз. Мургап районунун этникалык кыргыздары Чүй облусунда, Ош облусунда, Жалал-Абад облусунда, Кызылчада жашаган этникалык кыргыздар кичине ошол Максат айылынын элине жардам иретинде бир имарат куруп берген эле. Ушул имараттын бүгүн ачылыш салтанаты кубанычтуу күн болуп отурат. Сиздер менен биргебиз. Мындай курулуштар боло берсин. Кыргыз элибиздин биримдиги арта берсин. Аймактарында Тажик Республикасы менен орун алган окуяда жабыр тарткан жарандарга өздөрүнүн мекенге, эл жерине жергиликтүү менен бөлүнгөн гуманитардык жардамдарды жана коомдук алдын алуу борборунун имаратын куруу үчүн Чүй облусунун Карабалта шаарында Мургап ынтымак коомунун жетекчиси Атабаев Асылбек Осмоновичке Иш чаранын соңунда куралдуу кол салуудан жабыркаган Максат айылынын өнүгүүсүнө кайдыгер болбогон этникалык кыргыздарга жергиликтүү бийлик тарабынан ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан эң көп жабыркаган Максат айылы жалпы 89 үй, мектеп, бала бакча, ФАП, милициянын аймактык пункту, айыл башчынын имараты өрттөлүп, жараксыз абалга келген. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. 83 турак үй, балдар бакчасынын фундаменттери тургузулуп, ФАП, милициянын имараты жакынкы күндөрү бүткөрүлөт. Ал эми мектепте оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Нурзат Үсөн кызы, Бакыт Саидов, Алтын бешик жаңылыктары.